Москвада визасы жүргөн чет элдиктер Амина тиркемесин колдонууга милдеттүү экени эскертилди. 1-сентябрдан тартып Москвада жана Москва облусунда визасы жүргөн чет элдиктер Амина мобилдик тиркемесин колдонууга милдеттүү болот. Колдонуучунун геолокациясын көзөмөлдөгөн тиркеме буга чейин негизинен эмгек мигранттарына карата колдонулуп келген. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлиги билдирди. Жаңы талаптар Москвага жана Москва облусуна иштөө үчүн гана эмес, окууга, коноокко же туугандардын жанында узак убакыт жашоо үчүн келген чет элдиктерге да тиешелүү. Ал эми жашы 18-ге жете элек чет элдиктер мурдагыдай эле келгендиги тууралуу билдирүүнүн негизинде миграциялык каттоого алынат. Эгер чет өлкөлүк жаран 1-сентябрга чейин миграциялык каттоого турган болсо, анын мөөнөтү аяктаганга чейин мурдагы тартип менен жүрө берет. Андан кийин Амина тиркемеси аркылуу каттоодон өтүшү керек. Орусия бийлиги мигранттардын жүргөн жерин көзөмөлдөө, алардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу боюнча экспериментти 2025-жылдын сентябрында баштаган. Ал Москва жана Москва облусунда жүргүзүлүп келген. Орусиянын ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 2025-жылдын декабрынын ортосуна карата Амина тиркемесинде геолокация тууралуу маалымат жок болгондуктан 139 миңден ашуун адам миграциялык каттоодон чыгарылган. Азыркы эрежеге ылайык мигранттын жүргөн жери тууралуу маалымат системага 3 жумуш күндөн ашык түшпөсө, ал каттоодон чыгарылат. Бийликтин планы боюнча келечекте Амина толук кандуу миграциялык сервиске айланышы керек. Тиркеме аркылуу патенттин акысын төлөө, миграциялык борборго жазылуу жана башка кызматтарды алуу мүмкүнчүлүгү каралууда. Укук коргоочулар болсо тиркемени сындап келишет. Алар бийлик ыңгайлуу сервис катары сунуштап жаткан система санариптик көзөмөлдөн куралына айланып, келечекте миграция тармагынан тышкары Орусиянын башка тургундарына да жайылышы мүмкүн деп кооптонушат. Булак Азаттык. АКШ Кытай товарлары бажы төлөмүн кыйгап өткөн өлкөлөрдүн катарына Казакстан менен Өзбекстанды кошту. АКШ президентинин администрациясы Кытай товарлары азыркы бажы төлөмдөрүн кыйгап өтүп, америкалык базарга түшө турган өлкөлөрдүн катарына Казакстан менен Өзбекстанды кошту. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын соода жана өндүрүш саясаты башка Умбем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет жана төмөндөгү кызмат көрсөтөт. Хирургиялык стоматология, тиштерди реставрация кылабыз. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Тиштерди имплантациялайбыз. Которобуз, протездөө, металлокерамика, цирконий, алтын жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Көңүл буруңуздар, биздин жайкы жеңилдетүүдөн пайдаланыңыздар. Эгер сиз алдын ала жазылып келсеңиз, сизге 500 рубль арзандатуу каралган. Шашылыңыздар, биз сиздерди күтөбүз. Биздин дарек Москва шаары, метро Накимовский көчөсү 7, корпус 2, метрого жакын жайгашкан. 5 мүнөт гана жөө басасыз. Байланыш номеру +7 925 103 22 77. тармагынын баяндамасында айтылат. Документти америкалык тарап мыйзамсыз транзитке байланыштуу тобокелдик жогору деп эсептеген 40тан ашуун мамлекет жана аймактардын тизмеси жазылган. Кеп Америка импорттук жогору тарифтерди киргизген мамлекеттерден товарлар, продукциялар үчүнчү өлкөлөр аркылуу кайра таңакталып, кайра маркирөөлөөдөн өтүп, же башка мамлекетке чыгарылган товардай жасалгаланып, америкалык базарга киргизилип жаткан схема тууралуу болуп жатат. Баяндаманын авторларынын баасында Казакстан менен Өзбекстан экономикасы анча чоң эмес өлкөлөр категориясына кирет, бирок жумушчу күчтүн арзандыгына, эркин экономикалык зона, транспорттук инфраструктура жана бажы көзөмөлүндөгү өзгөчөлүктөр мындай схема үчүн ыңгайлуу болушу ыктымал. Баяндамада Казакстан менен Өзбекстан Кытайдын бир алкак бир жол демилгесиндеги кургактагы транспорттук түйүн катары аталган. Авторлор жүктү ташуу жана консолидациялоодо темир жол инфраструктурасы маанилүү экенин белгилешкен. Аталган мамлекеттердин бул тизмеге кириши алардын АКШга бардык экспорту бажы эрежелерин бузуу менен жүрүп дегенди түшүндүрбөй турганын кошумчалаган.
Үчүнчү өлкөлөр аркылуу сооданын көбөйүп жатышы өндүрүштү мыйзамсыз алмаштыруу жана жеткирүү чынжырынын өзгөртүлүшү менен байланыштуу да болушу мүмкүн деп жазылган. Казакстан менен Өзбекстанга автоматтык түрдө санкция же кошумча төлөм киргизүү да документте камтылган эмес. Вашингтон импорттук товарлардын өндүрүлгөн жерине көзөмөлдү күчөтө турганын билдирүүдө. Бажы төлөмдөрүн айланып өтүү фактыларын аныктоо максатында жеткирүү жолдору, товардын чыккан өлкөсү, компаниялардын байланышы жана алардын иш жүзүндөгү өндүрүш кубаттуулугу талдоого алынмакчы. Булак Азаттык. Москва облусу жапырт дрон чабуулуна кабылды, бир нече киши жабыркады. 18 августка караган түнү жана таңкы сааттарда Москва облусу жапырт дрон чабуулуна кабылды. Бул тууралуу аймактын губернатору Андрей Воробьев билдирди. Анын айтымында абадан коргонуу күчтөрү жана радио электрондук күрөш каражаттары Богородск жана Раменск округдарында, Павловский Посадта, Орехово-Зуеводо, Воскресенскте, Ступинодо, Коломнада, Электрсталь шаарларында 150дөн ашуун учкутсуз аппаратты атып түшүрдү. Чабуулдун кесепетинен Раменск округунда дрондун сындыктары жеке турак үйгө түшүп, 10 жаштагы кыз жараат алды. Богородск округунда бир аял, Коломна шаарында бир эркек жабыркады. Павловский Посад шаарында көп кабаттуу үйдөн чатыр өрттөнүп, жашоочулар эвакуацияланды. Ошондой эле кааладагы 1-май көчөсүндөгү имаратта өрт чыкты. Богородск округунда 2 жеке үй зыянга учураса, Ногинск шаарында конок үй өрттөндү. Атлант парк аймагында турган Вайлдберрис компаниясынын кампасына тийди. Өрт чектөөгө алынып, жабыркагандар каттоого алынган жок. Вайлдберрис компаниясы кампанын дубалына сындыктар тийип, анча чоң эмес зыян келтирилгенин билдирди. Маалыматка караганда, кызматкерлер алдын ала эвакуациялангандыктан эч ким жабыркаган жок. Коломна шаарында дронун сындыктары түшкөндөн кийин Глобус соода борборунун жанындагы соода павильону күйүп кетти. Мындан тышкары ЗАГСтын имараты, дүкөн жана турак үйдүн терезелери жарактан чыкты. Котелники шаарында курулуп жаткан турак жай комплексинин аймагында курулуш материалдары күйүп кетсе, Электрсталь шаарында унаа жана трансформатордук көмөк чордон зыян тартты. Масоби Норгонун маалыматына караганда, чабуулдан кийин 5000ден ашуун керектөөчү жана 46 социалдык объект электр жарыгысыз калды. Лейкан, Дулево жана Орехово-Зуево шаарларындагы 109 трансформатордук көмөк чордон өчүрүлдү. Москва шаарынын мэри Сергей Собянин 17 августтун кечинде 18 августтун таңкы саат 5-не чейин Москва аймагын көздөй 620 дрон учуп келгенин, алардын 180и атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Орусиянын коргоо министрлиги 18 августка караган түнү өлкөнүн ар кайсы аймактарында жалпысынан 791 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Дрон чабуулуна аннексияланган Крым жана Азов менен Кара деңиздеринин акваториялары да кабылганы маалымдалды. Булак Азаттык. 3 бир тууган Орусиядан Кыргызстанга кайтарылды. Ички иштер министри Улан Ниязбековдун тапшырмасы менен Орусияда ата-энесинин камкордугусуз калган 3 бир тууган Кыргызстанга кайтарылды. Буга чейин Москвада Кыргызстандын жараны чашырдетилик бабасына ооруканага жаткырып, кийин полиция тарабынан кармалып, өлкөдөн чыгарылганы тууралуу маалымат тараган. Натыйжада анын баласы кароосуз калганы айтылган. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жүргүзүлгөн текшерүүнүн жүрүшүндө бала 2026 жылдын 3-июлунда өзүнүн агасы жана эжеси менен бирге Москвадагы балдар реабилитациялык борборуна ата-энесинин камкордугусуз калган балдар катары жайгаштырылганы аныкталган. Министрдин тапшырмасы менен 3 бир тууган Кыргызстанга алып келинип, алардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо максатында атасына өткөрүлүп берилди. Ички иштер министрлиги жашы жетелик балдардын коопсуздугун камсыз кылуу жана алардын укуктарын коргоо боюнча иштер улантыларын билдирди.